Кеңеш айылында иче турган суу Советтер Союзунан бери болгон эмес. Жергиликтүүлөрдүн айтымында көйгөйдү жөнгө салуу үчүн бир канча жолу тиешелүү мекемелерге кайрылышкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин майнап жок. Шаардык деп эсептелген айыл тургундары сууну 1 чакырым алыстыктан ташып ичишет. 10 жолу кайрылганыбызда дагы эч кандай ответ болбоду. Себеби ал жерде негизинен ички жердин астынан бир гана туздуу суу чыгат. Ал эми водоканал трубалары ал жака барбайт дагы. Көпчүлүк тургундар эсеби эшек менен болобу, машинасы менен, унасы менен болобу, же болбосо кол менен болобу деле ишканага барсам деле, например, мен баклажкада суу алып үйгө келем. Санабар Турдуева 8 небереси менен жашайт. Иче турган суунун ар бир тамчысын үнөмдөйт. Анткени сууну ташыганы да адам жок. Неберелери азырынча жаш, андыктан таза сууну сатып алууга аргасыз. Бул да болсо ашыкча чыгым дейт каарманыбыз. Суу чыгарып берсе бизге айыл өкмөттөрү, мынабу мэрибиз бизге жакшы болот эле. Мына азыр суу ташуу, пачтан суу ташып келип ичип атабыз. Жамгырдан Кудадан тилейбиз, жамгыр жаса экен деп. Жамгыр жаса толтуруп алабыз идиштерибизге, кир-бирлерди жууганга. Аймактын тургундары борбордук суу түтүгүнө кошулуу үчүн 3000 сомдон чогултушкан. Бирок бул аймакты борбордук түтүккө туташтыруу менен башка аймактын жашоочуларына суу жетпей калуу коркунучу жаралгандыктан көйгөйдү чечүүнүн альтернативдик жолу иштелип чыкты деп тиешелүү ишканадан билдиришкен. Менин келгениме мисалы үчүн шу жерге 69-жылы келгенмин. 69-жылдан бери суу таш бизде эң орчундуу маселеде көйгөй. 3000 сомдон акча чогултканбыз. Бирок ана сууну али бери качан улашы белгисиз экен. Силерге ана резервуар деп коет, водоем. Ошол жактан улап бериш керек экен. Бу жактан мүмкүн эмес деп токтогондо мына 2 ай болуп калды. Кандай себептер менен шаардын аймагына кирген айылга таза суу жеткирип берүү эске алынбаганын билүү максатында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылдык. Бул көйгөйдү чечүү үчүн атайын долбоорлор ишке ашырылып, суу жеткирүү иштери 50% аяктап калган деп аталган аймактан шайланган шаардык кеңештин депутаттары билдиришти. Кеңеш айылында таза суу көйгөйү толугу менен 1 жыл аралыкта чечилет деп кепилдик беришти. Капиталдык курулуш башкармалыгында 4-чү баскычта ал катарда турат. Кудай буйруса быйылкы жылы алардын эсеби боюнча мына күз айларынан башталып суу берилип калат. Ош шаарында таза суу көйгөйүн жоюу үчүн акыркы 3 жылда 20 миллион долларга жакын каражат жумшалган. Бул каражат Европа өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган эле. Долбоор боюнча шаар тургундары үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болуп, шаардыктарга жеткирилген суунун көлөмү көбөймөк. Бирок долбоорчулардын катачылыгынан улам күтүлгөн жыйынтык жок. Бул боюнча эч ким жоопко тартылбаган. 2017 жылга Европа өнүктүрүү банкы тарабынан 10 миллион 600 миң евро, мамлекеттик бюджеттен 30 миллион сом таза суу көйгөйүн жоюу үчүн бөлүнгөн. 10 миллион доллардын жарымы ушул экинчи ошол ыплас суулар тазалоо станциясына жумшайбыз. Бул деген сөз ошол ыплас сууларды экологияны сакташ үчүн бул объект абзен бүтүш керек. Экинчиси көп акчабыз, экинчи келген ошол 10 миллион ичинде дагы 4-5 миллионго жакын акчабызды ушу учет коюуга жумшаган жатабыз. Себеби канча суу берсең дагы шаарыбызга суу жетпей жатат. Эске сала кетсек, 2015 жылы Ош шаарында таза суу көйгөйүн чечүү үчүн Европа өнүктүрүү банкынан 30 миллион долларга жакын каражат бөлүнгөн. Бирок ага карабастан таза суу көйгөйү Ошто орчундуу маселелердин башында турат. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Жумалык аналитикалык программасы.